31-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Ысык көл экологиялык талапка жооп бербеген 12 пансионаттын иши токтотулду. Бул тууралуу 30-июлда жаратылыш ресурстары, экология жана технологиялык көзөмөл министринин орун басары Асель Раимкулова маалымат жыйынында билдирди. Ал Ысык көл облусунда жайгашкан 1127 санаторий, пансионат эс алуу жайы текшерилип, анын 754 тазалоочу курулма салууга милдеттендирилгенин белгиледи. Ошондой эле Семеновка, Григорьевка, Жети Өгүз, Түргөн капчык айларындагы боз үй, эс алуу жайларынын ажатканалары суу жээктеринен жылдырылып, калдыктарынан иреттүү чогултуу иштери жүргүзүлгөнүн кошумчалады. Убактылуу ишмердүүлүгү токтотулган пансионаттар Дальний Кордон, Смена, Белек, Золотые Пески, Змори Сити, Асыл Таш, Ой Керемет, Золотой Гребас, Улан, Кооператив, Чолпон Ата, Шалжанов конок үйү. Вебкам индустрия жана сойкулук криминализация болду. Президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзамга ылайык вебкам студиялары уюштуруу үчүн 100 миңден 200 миң сомго чейин айып же 3 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Вебкам модельдердин өздөрүнө 10 миң сом айып салынат. Ошондой эле мыйзамда сойкулук менен алектенгендерге жоопкерчилик каралган. Эми секс кызматкерлер 20 миң сомго айыпка жыгылат же 3 күндөн 7 күнгө чейин камалат. Президенттин басма сөз кызматы белгилегендей, мыйзам сойкулукту жана бузукулукту интернет аркылуу түз эфирде атайын платформа аркылуу уюштуруу, көмөк көрсөтүү жана сойкулук менен алектенүү укукка каршы экендигин белгилөө максатында кабыл алган. Буга чейин журналисттер Бишкек жана Казакстандын Алматы шаары Борбор Азияда вебкам студияларын өнүгүү борборлоруна айланганын белгилешкен. 2021 жылы Кыргызстанда вебкам студияларда 4 миңден 5 миңге чейин кыз иштери маалымдалган. Ош мэрдин мурдагы жардамчысы башка жакка кетпөө тилкаты менен бошотулду. Мындай чечимди 30-июлда Ош шаардык соты чыгарды. Бул тууралуу Клоопко аталган мекеменин басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык айыпталуучунун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен анын жактоочусу кайрылган. Ошондой эле сот отурумда жабырлануучу келтирилген зыяндын орду толтурулганын айткан. 13-июнда УКМКдан Ош шаарынын мэринин мурдагы жардамчысы ишкерлерден акча алып жүрүүгө шектелип кармалганын кабарлашкан. Айыпталуучуга өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу белгиси боюнча кылмыш иши козголуп, 2 айга атайын кызматтын тергөө абагына камалган. 20-июнда Ош облустук соту айыпталуучунун бөгөт чарасын карап, шаардык соттун аны 30-июлга чейин камакта калтырылган чечимин күчүндө калтырган. Тетигановдун мурдагы жардамчысы Каныбек Асанбековдун аты жөнүнө туура келет. Аймактарда жаңы аэропорттор ачылат. Жалал Абадда аэропорт үчүн жер бөлүндү. Бул тууралуу Манас аэропортунун директору Манасбек Самидинов 31-июлда жарым жылдын отчетун берип жатып билдирди. Жазында Талас аэропортун ачтык. Азыр планда Нарын аэропорту бар. Казарман Кербен аэропорттору да бүткөн. Жакында толук ачылат. Андан башка чоң долбоорлордо Каракол аэропорту турат. Аны күзүндө ачабыз. Ал эми кийинки туристтик сезонго Тамчы аэропортун аэровокзалын ачабыз, деди Самидинов. Анын айтымында быйыл 6 айда Манас аэропорту 20 954 рейс аткарып, 2 700 000 жүргүнчүнү кабыл алган. Анын 19 миңи эл аралык рейстер. Аэропорттун жалпы кирешеси 5 миллиард 349 миллион сомду түзүп, 2 миллиард 900 миллион сомго таза кирешеге тапкан. Ошондой эле Самидинов Манас аэропортунун учуп кону тилкесин оңдоо иштери үчүн сынак жарыяланганын, долбоорго Кытай, Орусия жана Түркиянын компаниялары катышаарын айтты. Ал Жалал Абадка жаңы эл аралык аэропорт куруу үчүн 300 гектар жер бөлүнгөнүн кошумчалады.